Музыка телеканалында түз эфирде жагымдуу маанайда сонун шоуланууда. Достор, бүгүнкү эфирибиздин шаңына шаң кошкон, маанайына маанай кошкон, анан эң негизгиси кененирээк маек кылам деген коногубуз бар. Тааныштырып өтсөк. Албетте, ал биздин кичинекей кезинен сахнанын көркүнө көрүп кошуп, мына бүгүнкү күндө жалпы көптөгөн күйөрман топтоп, жакынкы күндөрү бардык күйөрмандарын дагы да болсо bir жерге топтоп, өзүнүн бир отчеттук сонун бир программада концертин даярдап, чуркап жүрүп, бирок ошол учурда жалпы көрүүчүлөрдү сыйлап, биздин төрүбүзгө келип берген сиздердин сүйүктүү ырчы кызыңыздар Кыз Сайкал Кабылова. Кол чабуулар менен тосолалы. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Эмнесиздер? Жакшы, шүгүр. Отурсуздар. Маанайыңыз кандай? Маанай эң мыкты. Ден соолук кандай эң негизгиси? Себеби биз Инстаграмдан көрүп аттык, бир аз сыркоолоп калыпсыз. Концерттин алдында бул нерсе керек эмес бирок. Ооба, ушул нерсени мен деле айтып атам, ушул нерсе керек эмес эле деп, бирок сыркоологонубузга карабай, болушунча аракетти кылып атабыз. Укол алып, дарыланып дегендей, анан ошол мындай именно ошо тамагымдын ооруганы болуп атат да. Негизи башка болсо деле мейли эле, именно тамагым ооруп калган. Анан ошол концертке 4 күн калды. Ошо 4 күн ичинде буюрса ошол тамагымды ачып алсам эле болду деп атам, бирок болбой эле жандуу концерт берип атабыз да. Ошол репетицияга күндө барып ырдап атам. Ырдасам тамагымдын ооруганы басылып калат да. Эң сонун. Анан негизи эле концертке даярдык жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай кызыктар болот деп сурабай эле коелу. Элдер концерттен эле көрөт, мындай четин чыгарып кызыктырып өтсөңүз болот. Негизи концертке даярдык аябай катуу болуп атат. Жалпысынан бир 40 адам иштеп атабыз азыркы күндө. Ушунчалык кыйын нерсе экен бул. Мен мурун такыр маани бербептирмин да, анткени ата-энем өзлөрү баарын даярдап бизге ырдаганга эле чыккыла деп койсо, ошондо ырдап чыгып эле формабызды кийип эле болду. Ошону эле билчүккенбиз да. Азыр эми баардыгын өзүбүз кылгандыктан аябай оор болуп атат чынында. Бул нерседе көп мээнетти, убакытты талап кылат экен. Ар бир ыр, жада калса бир бийчи чыга турган фанфар, же болбосо бир актер чыга турган жамгырдын үнү дейт, ага барып отдельно отуруп, ушинтип ар бир номерди дайындап атабыз да. Негизи көп концерттерге барам, анан бийлеп, ырдап эле анан кетип калышты да. Мен мындай концерт койгум келбейт деп көп өзүмө ичимен айтчумун. Анан бүм аракет кылып атам. Бир эле момент элди ыйлатып, ошол эле момент күлдүрө турган кылып, бир эмоцияга толгон концерт кылсамбы деген бир чоң планым бар эле. Балким мындайым ошол ишке ашса экен деп турам. Азыр болушунча ошого аракет кылып атабыз. Ошондо бул сиздин алгачкы жеке концертиңиз болуп калабы? Жеке концертин алгачкы буга чейин Байкелим менен коюп жүрчүмүн. Негизи чоң сахнага 6 жашыман аттангандыктан баягы коркуу деле болбоп тур да. Негедир биринчи жолу сахнага чыкчудай уже коркуп баштадым да. Жакшы, эң сонун. Анан айттыңыз го, актер чыга турган ушул жамгырдын үнүн жаздырып атам деп, ошондо театрлаштырылган шоу оюнсок программа болот. Ооба, менин ырларым сүйүү жаатында көбүнчө кайгылуу болгондуктан, клиптеримди деле байкасаңыздар, мындай актер эмес адамдап келип тартпайм да. Ошол жерде окуп бүткөн, өзүнүн жумушун так билген адамды алып келип, анан сөзсүз түрдө тартабыз да. Ошондо клип майына чыгат деп ойлойм да. Мындайым, ал ошол нерсенин образын берет да. Анан мен деле ойлогом, негизи бийчилерди деле чыгарып, анан ушу бийчилерди деле аткарып койсок болсо керек деп. Жок. Андай болгон жок, купулма болгон жок. Эч кандай бийчилерди аралаштырган жокмун актерлор жакачы. Өзлөрү актерлор отдельно даярданышты, бир топ болуп, бийчилер бир топ болуп даярданышты. Азыр ошентип эки жак менен даярданып атып, анан мурда күнү чогуу баарыбыз даярдандык. Аябай көп адам болуп кеттик да, башым айланып калды, ким каякта депчи. Ушунча көп адам даярданып атырбыз. Негизи айтып калдыңыз да, концертте ошол учурда күлдүрөбүз, ыйлатабыз учурда ыйлатабыз деп. Ошондо кандай унутта калып кетип аткан кудулдук өнөрүңүздү кайра сахнадан көрөбүзбү? Жок. Негизи кудулдук өнөрдү таштаганбыз. Такта калып кеткен. Эле ич арадагы адамдарга. Анан эми кандай десем, шаңдуу урларда шаңдуу маанай тартуулап, анан кайгырганда жөн эле кайгырып ырдап койбостон ошол нерсени элге образ деп берип. Образ менен, Ой, ооба.
Жакшы, эң башкысы сапаттуу концерт болот турбайбы? Дал ушул концертке сиздер дагы чакыруу баракчаларын билеттерди утуп алсаңыздар болот. Достор, бул үчүн жөн гана 39 21 83 39 20 64 сандарына байланышка чыгып, кыз сайкал айымга кызыктуу, оригиналдуу суроо узаткан болсоңуз сөзсүз түрдө жеңүүчү сиз атанасыз. Андыктан чамдаңыздар достор, азыркы учурда линиябыз бош. Ошондо концерттин башкы режиссеру, көркөм жетекчиси өзүңүз болот деп окшойсуз. Жок, бул жерде сценарий ким жазып атат? Сценарий негизи өзүм жаздым бул нерселердин баарын. Мен кичинекей кезимен сахнага аралашкандыктан ар бир концерттен бул жагын алам, бул жагы кереги жок экен, бул жагын алам, бул жагы кереги жок экен деп жүрүп, анан өзүм кылдым да бул нерселердин баарын. Анан режиссеру башка, постановка башка, ар ким өзлөрүнүн цветти койгон адам такыр башка. Ошентип бир чоң команда иштетабыз да, баардык идеянын топтомун өзүм бердим. Мындай кылалы, Аруке, кыз сайкалды концерти жөнүндө сүйлөшсөк байкап атасызбы? Образ менен берилип, ошол мындай кыйынчылыктар десеп кетип атат да. Бир аз көңүлүңүздү башка жакка буруп, биз атайын алдын ала бир суроолорду даярдаганбыз. Бул блиц суроолор, кыскача. Чакпай турсузбу? Жакшы, бул ар кыл темада болот суроолор, сиздин жеке жашооңуз жөнүндө, сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө, мектептеги суроолор болушу мүмкүн. Анда эмесе даяр болсоңуз, кеттик. Биринчиси, акыркы окуган китебиңиз? Мусулман аял. Көп суммадагы акчага алдангансызбы? Ооба. Монголиянын канча? 100 миң. Соп. Жакшы, Монголиянын борбор шаары? Монголия, Улан-Батыр. Азаматсыз. Акыркы жолу кимге калп айттыңыз эле? Бирөөгө да койсоң. Бирөөнүн аты? Бирөөгө. Кененирээк токтолобуз андан соң. Кыргызстан сиз үчүн? Мекеним. Альфия ырчы болом десе каршы болбойсузбу? Каршы болом. Лайк басып, кайра өчүрүп койгон учурлар болду эле. Көп болот. Жакшы, мүмкүнчүлүк болсо Диснейдин кайсы ханышасы болмоксуз? Ханышасы болбойт болчуму? Болбойт болчусу, жакшы. Макияж менен уктоого көп учурларда туура келеби? Ооба. Сизге атаандашкандар көппү? Ооба. Өзүңүздү актриса катары көрөсүзбү? Ооба. Жалгызсыраган учурлар көп болобу? Өтө көп. Кекчилсизби? Жок. Адамдагы сиз сүйбөгөн сапат? Чечкинсиздик. Ылгабай жеген тамагыңыз? Жей берем бүт эле тамак. Достук сиз үчүн? Достук мен үчүн достук деп айтып турбайбы? Дос. Жакшы, адамга бат эле көнүп каласызбы? Ооба. Мыйзамга баш ийбеген учурлар болгонбу? Ооба. Грамматикалык каталар менен чыгарган постту өчүргөн учур болду эле? Ооба. Азаматсыз, бул акыркы суроо болду. Так жана туура жооп бергениңизге чоң рахмат. Анан токтолуп өтсөк, кызыктууларына. Негизи ушул жерде айтып калдыңыз да. Мен кызымды ырчылыкка каршымын депчи. Бул чечим сиздин өзүңүз басып өткөн кыйынчылыктардан уламбы? Себеби чыгармачылыкты кыз кишиге оор деп коет, ары карап ыйлап, бери карап күлүп, айтор баарына чыдап келе жатасыз. Ушундан улам сиз кызыңызды ырчы болушуна каршысызбы? Ооба, ырчы болушуна каршымын. Кызымды мен мурун айтат элем, мейли кайсыл эмне болсо да мен колдоп берем депчи. Жок, именно ошо ырчы болом дегенди колдобойм, анткени ушунча көп суроо сындырашат, ушунча көп ушак болот, сен кылбай атсаң да кылдың дешет. Ошол себептен улам ойлойм, тынч эле бир үй бүлөнүн бактылуу бир энеси болсо ошол мага жетет да. Анан ырчы болуп кет, анан унутуп кет деп айтпайм. Эми өзүм ушул жолду тандап алдым. Мен эми артка жол жок да, мага эми алдыга гана кетиш керек. Ошон үчүн Альфияны бир врач болсо деп тилейм, мындай толтура го. Өзүңүз эмнени көрүп атасыз азыр? Альфияданбы? Ырчылыкка жакын эмеспи? Жок, ырчылыкка жакын эмес. Альфиядан ошо врач болот деп ойлойм да, анткени укол сайып эле ушундайлар жакшы көрөт. Жакшы, улантабыз. Анда эмесе акыркы жолу кимге калп айттыңыз эле? Бирөө деген ким? Жок, негизи акыркы жолу кимге калп айттым? Бүгүн эле көп жолу калп айттым негизи. Акыркысы ким болду? Акыркысы кимге калп айттым? Ушу биз эмеспизби? Жок, силер эмес, убагында келбедим. Азырына баратам деп эле көп эле калп айттым бүгүн, анткени жетишпейт, эч жакачы. Жакшы. Анан мыйзамга баш ийбеген учурлар болгонбу? Негизи эле сиз айдоочусуз,
Анан ошол жол эрежесин бусканычылар балким. Ошол жактан Кудай сактасын эми башка жагынан болбой элебиз. Ошол жол эрежесин кээде бузуп алабыз да эми. Ошол жагынан анан кээде гаи байкелерибизге да коюңузчу байке деп жагдырып ошентип бузуп койгончулар болот. Эң көп суммадагы төлөгөн штрафыңыз канча? 150 000 болгон. Бир бар төлөдүңүз 150 000. Бир ошо жаңы машина алганда 1 жыл айдап жүрүп 150 000 жөн эле асманга төлөп койгом. Негизи бай айтып калдыңыз, 100 000 сомго алданып калгам депчи. 100 000 эмес, эми мен негизи көп эле алдап кетишет, анткени бизнес чатында көп жүрөм да. Билбейм, мен акыл деп мындай көп эмек эме кыла бербейм да, балким ошол себептен андай көп эле болот мени алдап кеткен учурлары. Мындай деп эле калып калам, жакшы экен деген ойдон. Жакшы, анан достук темасына кайтсак, негизи эле достук сиз үчүн анан бекемсизби, өзүңүз достукка туруктуусузбу? Мени жанымдагылар баары айтат бекемсиң деп. Өзлөрү эле сатып кетип калбаса, мен негизи бекем элем. Кайсыл учур болбосун, кыйынчылыкпы, жакшылыкпы туруп бергенге аракет кылам. Уктабай деле кое берем, чындап. Досту ушундай да билесиң да. Анан жөн эле жаныңда деп жүргөндөрдөн Кудай сактасын. Анан айымдар арасында достук болбойт деп айтып калышат да, ошого кандай көз караштасыз? Кээде карап туруп жакшы эле көз караштамын да, ушу болбойт болуш керек деп ойлойм да. Негизи эми кандай десем, достукту дос менен мындай акыркы күндөрү жада калса достуктун жок экенине деле ишенип кетип атам да. Ушул концерт учурунда, Ооба. Бир тууган ата энеңен башка деген сөзгө көп деле мындай маани бербейт болчумун дейм. Кантип элем, досум деле деп. Достук темасын улай ушул теманы бирөтөлүп бүтүрөлү. Сизге мисалы убагында Аваз Акимов менен Айдана Дека кыз жигитсиңерби дегенде, жок биз чоң гана достордонбуз, ага карындашпыз деген. Сиз да ушундай болуп бир чыгармачылыкта жүргөн бир мырзага турмушка чыгып калышыңыз мүмкүн эмеспи? Эчтеке деп айта албайм, мүмкүн же мүмкүн эмес деп. Азырынча бир нерсени айтыш деле кыйын, бирок чыгармачылыктан деп билбейм, азырынча жүрөгүм бош. Каршы эмессиз бирок, чыгармачыл инсан болсо. Эми билбейм, бири-бирибизди түшүнсөк, бул нерсе жакшы болуш керек, бирок азырынча эчтеке деп айта албайм. Көпчүлүк ырчайымдар чыгармачылыктан алыс эле болсо деп тилеп калат да, ошондон улам сураганбыз. Чыгармачылыктан мен ал нерсеге көп деле маани бербейт экенмин. Адам бири-бирин түшүнүш керек. Адам жүрөгү менен бири-бири менен сүйлөшүш керек, ошол эле деп ойлойм. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин телефон номерлерди бир сыйра кайталап кетели. 39 21 83 39 20 64 сандары кызматта. Достор, кыз Сайкал Кабылованын концертине 2 кишилик чакыруу билетин ойнотуп жаткан учурубуз. Байланышка чыгып, Сайкал айымга оригиналдуу, кызыктуу суроолорду берсеңиздер, сөзсүз түрдө жеңүүчүлөр сиз атанасыздар, андыктан чамдаңыздар. Азыр болсо биздин эфирибиздин кызыктуу мүнөттөрү дагы келип жеттир. Сайкал, негизи сонун шоуга көп эле жолу келип жүрөсүз. Биз келген меймандарга, конокторубузга ар кандай суроолорду, кызыктуу оюндарды уюштурабыз. Сизге да биз атайын сүрөттөрдү даярдап койгонбуз. Тагыраак айтканда 4 сүрөт бир ырды түшүндүрөт. Сиз кайсыл ыр экенин табышыңыз керек. Карасам болот да. Ооба. Экранга карайбыз. Болот. Азыр эң биринчи. Бул кайсыл ыр? Беттин көркү нур менен, абелдин көркү кур менен экен. Азаматсыз. Кийинкиси? Нарындан жазган саламга. Эгер ырларды билсеңиз, бир куплеттен ырдай кетсеңиз болот. Ушул эле жерлерди билет экенмин да. Кийинкиси анда. Ырдап кетем. Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес, жанымдагы жылуу кыз Мерседестен кем эмес. Азаматсыз. Кийинки? Ой. Кайсыл ыр? Сүрөткө жакшы маани бериңиз. 4 сүрөт, бир ыр. Саткандан селкинче, кандай теппей, мындай теп. Ушул? Азаматсыз. Кийинкиси? Тартынбай бери карап, күлчү жаным, бек кучактап, жүзүмдөн сүйчү жаным, ушулбу? Ооба. Жөн айтып атам, ушул экен, Кийинки? бул эмне деп койбойм. Акыркы сүрөт экен. Акыркы ыр. Абрикосумду койнагандай. Азыр таппай калсаңыз 100 000 сом бересиз. Ой. Жакшы, аракет кылып көрбөйсүзбү? Силер билип атасыңарбы? Ооба.
Албетте. Билесиңерди жазып отур. Өрүк турат. Өрүк сарга Жок, жок, кетели. Өрүк билбей атам. Кызыл түс турат, караңыз. Анан өрүк турат. Ушуларды бириктириңизчи. Кызыл түс, өрүк, сүйүү. Кызыл өрүк, сүйүп калдым сени көрүп. Кызыл өрүк, койчу мага көңүл бөлүп. Азаматсыз калчалар болсун сонуна. Ушул акыркы ырга байланыштуу суроо пайда болду. Негизи жоопсуз сүйүүлөр болгонбу? Жоопсуз сүйүү. Мен тараптан жоопсуз сүйүү болушу мүмкүн, бирок Жок, сиз бирөөнү сүйүп калып, андай. Негизи Негизи эле баш айланткан сүйүүгө кабылгансызбы? ооба, кабылгам. Качан деп. Эми ар бир адам жашоосунда болот да бул нерсечи. Баш айланткан сүйүүгө кабылгам. Анан бирок жоопсуз сүйүүгө кабылган эмесмин да. Жоопсуз сүйүү дегеним сен жакшы көрөсүң, ал адам тоготпой коюшу ушундай да турабы? Мен да андай болбойт элексиң. Жакшы. Франкым бар эле абмай кылып чай ичип отуруп анан мени баары сүйөт. Мен эч кимди карабайм десем, эжем отуруп чай ичип атканда, мен монтип шок болуп калдым. Ошондой болуп атат. Жакшы, эң сонун анан чыгармачылык жөнүндө кеп кылсак, негизи эле жакшы ырдайсыз, талантыңыз бар, тубаса талант. Анан музыкалык билим барбы, алгансызбы? Негизи көпчүлүк учурда менин музыкалык билимим бар деп ойлошот экен. Музыкалык билимим жок. Кече дагы ошо жандуу инструменттермен менен ойноп атканда, эми ошолордун ритмине түшүп, ал деле уже эмеге кирет да, анан алардын баарын кармап кетип атсам, мени окуптур деп ойлоптур. Анан кийин ошо музыкант айт, сен окудуң беле десе, байкем жок, 0 дейт. Окуган эмес такыр депчи. Анан ошо окуган эмесмин. Бул биздин ата-энеден өткөн тубаса талант десем болот. Эң сонун. Репертуар тандоодо сөзүнө көбүрөөк басым жасалабы же оонунабы? Анан ырларыңыздын кайсыл ырларыңыз сиздин жашооңузга тиешеси бар? Мен негизи мурун такыр эчтекесине деле маани берчү эмесмин. Эми ыр экен да ырдап кое берейинчи депчи. Анан акыркы күндөрү ошол сөздөрүнө маани берип калдым. Анан оонунда бир жеринде мындай кайрык болсо, ошол жерине эле маани берип калдым. Буга чейинки ырларымдын бири да менин жашоомо тиешеси жок болчу. Эми атама, апама, кызыма деген ырлар болбосо, азыр мен жаңы ыр жаздым, Жылдызым деген. Ушул ыр менин жашоомо тиешеси бар. Ал концерт угабыз. Азыр да угасыздар. Азыр угабызбы? Анда жакшы сөздөрүнө маани берип, алышыбыз мүмкүн да ким барып алганын да. Андан кийин да угап сүйлөшөбүз, маек курабыз бул ыр боюнча. Анан айтсаңыз, негизинен эле кыйын учурлар болот, чыгармачыл инсандын жолу абдан эле кыйын. Анан чыйыр жол, ырчылыкты таштайм, ырдабай эле койсомбу, бул меники эмес экен деген ойлор болду беле. Анан ушундай учурларда кантип чыктыңыз эле ошол ситуацияда? Менде ушул ырчылыкты таштап салайын деген ой болду эле экен. Болгону ушул бир жумага жоголуп кетейин деген ой келет да. Анткени ушул мен байкелерим мага жазылган негатив каттарды көргөндө чыдабайт эми. Мен деле мисалы үчүн байкеме жазсам мен чыдабай кетем да. Ошондой эле алар да чыдабайт. Анан ошолор мага чалып ар бир комментарийни айта беришет. Анан ошондо аябай тажап кетем да. Жөн эле коет окшойм. Бир жума сүрөт киргизбей Инстаграмды тазалап салайын десем, бирок оокатыбыздын баары Инстаграм менен өтүп аткандыктан бул нерсени да таштап кое албайбыз. Азыр биздин шоу-бизнестин жалпы эле ошо блогерлердин бир 90% баары эле Инстаграм менен оокат кылса керек. Анан кайра жак оокат кылыш керек деген бойдон кайра улантабыз ошол. Инстаграм демекчи, Инстаграмда көбүрөөк ушул апаңызды тамашалап, ушундай көрүнүштөрдү көп көрөбүз да. Бул нерсени Аяш апабыз кандай кабыл алат? Негизи үйдө баарыбыз тең ошондойбуз да. Бүгүн эле эртемен эле киргиздим эле байкемди, апамды тамашалап, аялым жакпай калды уже деп тамашалап эле да. Бизде андай көп эле болот, апам эми биз аны кичине дагы мындай аябай маданияттуу кылып анан киргизгенибиз да ал үчүн. Мындай эле сүйлөгөндө вообще течип баарын сүйлөй беребиз да. Апам өткөт эмне деген эле адамсыңар силер деп. Бакыш апам аябай ишене берет. Эшиктен келет да жөн кирбейбиз. Тамара эже деп бакырсак, бакыш жүгүрүп чыгат. Ким депчи. Анан мен көрүп деп кирип кетет.
Эми жашоо биздин жашоодо ушундай шайыр үй бүлө экенбиз да. Башынан эле ушундай апамдар өздөрү шайыр болгон да, атам менен апам. Анан бизди да ошентип көндүргөн да, мындай кенен сүйлөп, мындай кенен болгондучу. Ошого үйрөнүп калганбыз. Жакшы, эң сонун. Анан шайырлардын ичинде дагы Шамдагай шайыры чыгат эмеспи? Ким эң шайыр ушул топтун ичинде? Үй бүлөдө негизи ойлошот, байкемди аябай жоош депчи. Мажит байкемден улуусун. Ошол аябай шайыр негизи мындай унчукпай эле жүрө берет да, мындай эфирлерге барса такыр унчукпайм, отуруп алат, анан үйгө барганда эле талант ачылбайт. Жакшы. Негизи жогоруда да айттык, чыгармачылыкта ар кандай ой кыйыштар болот. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, жашооңуздун кайсыл жылдарын кыркып алып салмаксыз? Эстегиңиз келбейт? Негизи эми өткөн нерсеге өкүнбөйм деле. Кыргып алып сала турган болсок, эми ар бир адамды кыргып алып сала турган эле нерселер көп эле болуш керек. Азыр эстеп турган болсом 2 саатка жылып кетет. Оерди кырчым, могу күндө могу саатта деп атам. Ошон үчүн кыркпай эле кое алайын жүрө. Демек, өткөнгө өкүнбөш керек деген инсандардын катарындасыз, Кубанычтабыз. Анда кыз сайкалды, баягы өзү дагы жалпы көрүштөрдү кызыктырып койду окшойт. Бир сахналысын төрүнө чакырып ырдатса окшойт, Жашоодон алынган ыр, Жалгызым. Жылдызым. Кармадык бир нерсени. Сөздөрүнө маанилери болот, достор, эч кайда алыстабаңыздар. Сонун шоу түз эфирде уланууда. Музыка телеканалында түз эфирде жагымдуу нотада сонун шоу уланууда. Достор, бүгүн болсо студиябызда кыз Сайкал Кабылова концертине боло турчу билеттерди ойнотуудабыз. Достор, 39 21 83 39 20 64 сандары кызматта байланышка чыгып турганыбызга оригиналдуу суроо узаткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө жеңүүчүлөр сиз атанасыздар, андыктан чамдаңыздар. Концерт 26 март күнү, Кудай буйрса. Кыз Сайкал, негизи өзүбүз деле чыгармачылыкта жүрөбүз. Чыгармачыл адамдардын жеке жашоосуна көп эле киришип бергенди биз деле жактырбайбыз. Бирок теманы өзүңүз козгоп калдыңыз. Мен жылдызым деген чыгарма менин жеке жашоомдон алынган депчи. Анай жок, кой туруңуз. Суроо бере алайын. Суроо бере алайын. Эле пранк бул. Эле концерт жөнүндө сүйлөшөбүз. Көптөн бери көксөп издеп жүргөн адам таптым деген сыяктуу сөздөр бар экен да. Демек, бирөө барбы жашооңузда? Ооба, жылдызым деп атканда мен балким чыгармачылыкта. Жок. Койгочу эфир эле. Жок, бул чыгарманы кандай десем, өзүмдүн жашоомон алдым деп атпаймынбы? Ошол келечекте ушундай болсун деген эле ойдо. Болду анда. Ишениш боло эле. Андай концертте көп жаңылык болчу да экен. 26 март концерттен көрөлүчү ошол жактан. Концерттен келип алабыз. Рахмат. Анан негизинен эле өзүңүз ыр жазып, оон чыгарып калган учурлар болобу? Анткени таланттуу адам бардык жагынан таланттуу дешет. Кызык көрдүңүз беле? Сөз жазайын да, аябай аракет кылып көрөм деп эч эле үй качпаганда. Оон жагынан оонду чыгарам. Оонду чыгарасыз. Өзүңүздө репертуарыңызда өзүңүзгө тагандык оондор барбы? Эми айта албайм, баардыгын мен жазгам депчи, мындай кайрки жерлерин Ильяс байке экөөбүз менен, Ильяс Адырзаков менен көп иштешем. Ошо Ильяс байке менен оон жазган жагат да мага. Жарлардын ошо жарымын өзүм жазып, андай улай албай калган жеринен дароо улап кетип, ушундай кылып экөөбүз бир 2-3 ырды чогуу иштегенбиз. Эң сонун. Бизде көрүүчү бар. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз, көрөрман, түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Менин суроом, сиздин кыз Сайкал канча мээңиңиз бар, канча телефонго жакыныраак. Жакшы болмогу? Ошого жооп берип коесузбу? Суроону кайталап коюңуз. Канча мээңиңиз бар, сизде вообще мындай бетиңизде вообще сизде канча мээң калыңыз бар? Канча кал бар дейт. Ушу санап эртең айтсам болот. Мындай ойло көп да. Жүзүңүздө бирөө экен, Бирөө, жок, экөө экен. Болду, эртең айтып коебуз Инстаграмдан. Кийинки чалуу. Кош келиптирсиз. Кандай дейсиз? Көрөрман, түз эфирдесиз. Алыстап кетти окшойт. Күтөбүз, кийинки чалуулар болсо. Негизи ушул көрүүчүнүн суроосунан кийин менде да суроо пайда болуп атат. Өзүңүзгө жүзүңүздө мындай чакпай калып, бир операция кылдырсамбы деген ойлор болобу же болбойбу андай?
Балким буга чейин эле кылдырып койгонсуз, Кудай сактайсын. Ушундай негизи менде аябай көп да. Бардыгы айтат, көзүң жазалган, сөзсүз түрдө оозуң жазалган. Анан көзүң жазалган, оозуң жазалган, мурдуңа келгенде акчаң жетпей калган деп айтышат. Акча чогулуп жасатам дейсиз. Жок, ушу мурдум жагат, оозум ушу өзүмдүк ушундай дейм. Баардык кыздар азыр чоңойтуп алып элечи. Анан эч ким ишенбей калыптыр да. Анан Раматылык Жаныбек Алукулов жашатабыз, Шорпо. Ошол мен кичинекей көзүмдө көрүп анан айтканда, оозу дордойгон сулуу кыз болот кийин чоңойсо деп ойлондум. Анда оозу дордойгон, оозу чоң кыздарды аябай жаман көрүшчү экен да. Анан апам, "Койгоңузчу, эмнеге оозу чоң, кичинекей эле болот оозу" депчи. Анан кийин бул модага айланып кетпеди, оозу чоңойткончу. Анан көп учурда таң калышат, визажисттер дагы айтышат, оозуң жаман чоң экен депчи. Анан бул эми өзүмдүкү, Кудайдан берилген эле, ооз көзүм да өзүмдүкү, кирпигиң да өзүмдүкү да. Көз тийбеси. Бизде болсо көрөрманыбыз бар экен, түз эфирде кош келиптирсиз. Десек, алыстап. Биз кийинкиси. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Кечиңиз менен атыңыз ким? Айнагүл. Кайсыл жактан байланышка чыктыңыз? Бишкек шаарынан. Кубанычтабыз. Суроо барбы? Суроом бар. Кыз сайкал салмасыңбы? Саламатсызбы эже? Сен ырларыңды жакшы көрүп угабыз. Өзүң да үй бүлөң менен тарбиялуу жакшы кызсың. Мен суроом төмөндөгүдөй. Өзүңдүн жашоодон алган эң таасирдүү сабактарың кандай? Өзүңдү бир 10-20 жылдан кийинки сайкалды кандай элестетесиң? Рахмат. Рахмат эже. Суроолорду эстеп калыңыз, анткени эфирдин аягында жыйынтыкты чыгарабыз. Жеңүүчүнү сиз аныктайсыз, Жашоодон алган сабактарым көп эле да. Негизи жашоодон ката кетирген адам ошол катасын кийин кетирбесе, анда бул эң кыйын адам деп билем да. Эгерде ошол катасын дагы кайталап берип турган болсо, ошол акылсыз адам. Ошон үчүн мен бүгүн кетирген катамды эртең кылбайын деп аракет кылам да. Ошонун аракети, анан ар бир нерседен сабак алам. Ар бир жада калса тамак жеп атып, ошону туура эмес жеп алсам да, ушундай жебеш керек экен, андан да сабак алам да. Анан 10-20 жылдан кийин сайкалды аябай башкача элестетем. Неберелүү болуп калат болушум керек мен 10 жылдан кийин, 10-20 жылдан кийин буйрса. 10-20 жылдан кийин 1-2 неберелүү болуп калат экен, Кудай буйруса. Жолдошум менен, балдарым менен, неберелерим менен отурган бир 20 жылдан уже небере болот. О мен деп кой эле. Бирок ошого карабастан ушундай эле сулуу, ушундай эле жашпайдан кала берейинчи деп коебуз. Ушундай болот. Жакшы. Эң сонун анан айтсаңыз негизинен эле өзүңүздүн бул жакта Instagram баракчаңызда таап жеп аткан наным дедиңиз, негизи эле жашоом ушул болуп калды деп канча убакыт бөлөсүз 24 сааттын ичинде Instagramга? Instagramга мен көп убакыт бөлбөйм. Instagramда отуруп алып аябай тигим эмне кылып, бул эмне кылып деген адам эмесмин. Өзүмдүн жеке жумуштарым бар Instagramдан тышкары эле. Ошолор менен алектенем. Анан Instagramга сөзсүз түрдө пост, мен келишим түзгөн компаниялар бар, алар жака барып съемка менен жүрүп эле. Instagramга ашып кетсе 1-2 саат эле каратам. 1-2 саат. Ооба. Демек, концерт даярдык жакшы. Концертти бир эле Бишкек шаарындагылар көрө алабы же аймактарда да болобу? Негизи бүт аймакка коюп келейин деген оюм бар болчу, бирок орозо экен. Орозо айында койбой эле коелук деп туура көрдүк. Орозо бүткөндөн кийин бүт жакта аймактардын баарын гастролдойбуз, бирок 28 март Ош шаарында да жеке концертим болот. 28 март, Ооба. Дал ушул Бишкек шаарындагы концертке 2 кишилик чакыруу баракчасын ойнотуп жаткан учурубуз достор 39 21 83 39 20 64 сандарына байланышка келген көрөрманыбыз бар экен. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Менин атым Динара, Чүйгөбөтөн. Кубанычтабыз. Суроолорду бериңиз. Биринчи суроом, сиз кичинекей кезиңизде өрчү болом деген максатыңыз бар беле? Жана экинчи суроом, 2020 жыл сиз үчүн кандай болду? Чоң рахмат. Мен кичинекей кезимден бери кыялданып деп атпайбы? Мен кыялданганга жетишкен жокмун да. Неге?
анткени 6 жашыман эле кыялданганга чейин мен бала кезде ойноп мен ошондо эле сахнага чыккан элесиз көксө көчөңдү эле мен сахнага чыгарып коюшкан да. Анан бул нерсени мен азыр ырсалар айтып калат да, ал убакта Ильяс Абдыразаков мындай болчу, бул мындай болчу десе, мен ал убакта Ильяс байкелер, Султан байкелер менен ойноп жүргөн учурум экен да. Алардын ырчылыгына деле маани бербей, мага муну алып бербейсизби деп үстүнө мүнүп алып, кичике 6 жаштамын, 6-7 жаштагы кыз болчумун. Ошентип ойноп жүргөн учурум экен да. Анан ошо бир кыялданганга деле жетишпептир, мен ушул ырчыны көрсөм, муну мынтсем, ушул мен сүрөткө чыга алсам деген бир кыял деле болуптур да. Анан дагы кандай 2021 жыл мен үчүн өтө жакшы жылдардын бири болду. Койгон максаттарым баарына жеттирмин десем болот. Анткени мен атайын ачып жыл 2022-ге 2021-ге план түзөм да. Анан 2021-ге мен жеке концерт деп жазган экен, бирок ал ошол эле болуптур, калганын баары Кудайга шүгүр болуптур да. 2022-ге дагы жазган болчумун да, азыр эстедим, кайра жазгам, концерт, жеке концерт деп. Ошол буюрса 2021-ге мен абдан ыраазымын. Билбеген нерселеримди билдим, үйрөндүм. Ошол мен үчүн аябай жемиштүү жылдардан болду. Кубанычтабыз. Кийинки чалуу бар бизде. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Күтөбүз анда. Кайрадан байланышка чыксаңыз болот. Анан негизинен эле азыр популярдуу ырчысыз, ийгиликтүү айымсыз, ушул статусту алып жүрүү оорчулукка турбайбы? Бул өтө жоопкерчиликтүү болуп калат экен. Мисалы үчүн эчтеке менен ишиң жок болсо жүрө бересиң да, анан атың болгондон кийин дагы мисалы үчүн ата-энең таанымал болбосо, ал дагы сен үчүн да оңоюраак болот да. Анан ата-энеңди эч ким тааныбайт деп, бирок атамды таанып, атам тренер катары да таанымал, Кабылдын кызы, Кабыл Бөрбаевдин кызы деп калса, атамдын атын уят кылып албайын деп корком да. Ошол менин чоң жоопкерчилигим. Анан байкелердин баардыгы чыгармачыл чөйрөдө, ошолардын эл караган бетин жер карата албайын. Ушул нерселердин баарын ойлоносуң да. Билбейм, эркек кишиге кандай, эркек кишиге мисалы үчүн оңоюраак, бирок кыз кишиге бир аз татаалыраак экен. Ошол жагынан өзүмдү аябай коркуп алып жүрөм да. Ушулардын бетин жер карап калбасын, чыгып, мындай мен тынч, мындай ушулар мындай күлүп жайнаган бойдон мен турмуш жолуна узатсын деген бир эмем бар да. Ошону карманып, дагы деле ошо жоопкерчилик ушул мен корккон нерсе. Жакшы, эң сонун. Анан бүгүнкү эфирибизди дагы көркүн ачсын деп, дагы бир оюн даярдап койгонбуз сизге. Оюндун шарттары жөнөкөй. Мындай кылалы, көзүңүздү жумасыз. Жумуңуз көзүңүздү. Ачпайсыз көзүңүздү. Макул. Мүмкүн болсо студиядагы экрандарды дагы мониторлорду буруп коелу. Буруп койсок, көзүңүздү Бул жактан биз азыр. Бул жактагы көрүнбөйт экен ал, көзүңүздү жумасыз. Экранга сүрөттөр чыгат. Экранга сүрөттү коелу. Жалпы бияктарыңыз болуп экен ошондой. Биякка чыгат. Мониторду буруп коебуз, мүмкүн болсо. Карабайм, коркпаңыз. Негизи экранга эмне чыкты деп ойлойсуз деп. Оюндун шарттарын айта кетсек, кыскача, экранга сүрөттөр чыгат. Биз сизге болсо суроолорду беребиз. Суроолорго жооп бересиз, кыска-кыска суроолорго жооп бересиз. Адам божо, адам эмес. Азыр айт, көз чумуң. Карабайбыз. Анда суроону баштадык, көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болуп аткан чыгар. Негизи кыз сайкал, бул нерсе сизде барбы? Бар. Досторуңузда кимде бар дагы? Канатта. Канатта бар. Эмеде сагындачы? Сагында жок. Сагында жок, чыгармачылыктагы байкеңиз Алмаз Шадаевда барбы? Бар. Шадаевда бар, Курбу кыздарыңыздачы? Бар. Биздин көрүүчүлөрдөчү? Жок. Концертке 40 адам даярданып атабыз дедик. Бул нерсе бийчилерде барбы, же теги актерлордо барбы? Актерлордо. Бийчилердечи? Жок. Жакшы. Бул нерсе Алмаз Шадаевда бар деп эдиңизби, ошо керектүү учурда колдоно билеби? Жок, күндө. Сизде бул нерсе канча жашыңыздан пайда болгон? 10. 10 жашыңыздан. Не бул? 10 жашыңызга чейин жок болчу, Анда көп кыйнабайлы, экран караңыз. Сагында жокчу. Эмне үчүн сагында жок? Айтыңызчы. Чын эле жок. Жараткандыр.
Амаша билген жокмун, сагында бар. Экөө мындайдан. Экөө бар. Аны көз чумабыз. Кийинкиси. Кийинки сүрөт. Кыз Сайкал, бул нерсени сиз кимге бергиңиз келип жүрөт акыркы кези? Эрнис Сыдыков. Болду. Ушуну эле бүтүрөлү. Бир туугандарыңыздан көз чумуңуз. Бир туугандарыңыздан кимге берет болчусуз ушул нерсени? Мажит. Сиз ушул нерсени алгансызбы? Жок, калган эмесмин. Кээде аласызбы же эч алган эмеспи өмүрүңүздө? Бир жолу алып кайра берип койгом. Кимден алгансыз? Эрнис Сыдыков. Кандай учурларда алып калдыңыз эле? Ушул Клип нерсени тарткан учурлар. ушул нерсени мага бересиз, бербейсизби? Сизге керек го, берем. Арукегечи? Аруке керек жок. Анда экран караңыз. Ой. Эрнис Сыдыков. Эрнис Сыдыков эмне үчүн бергиңиз келип атат бул нерсени? Мен мындай клиптеги нерселерди элестетип алып турдум, чындап жа. Мен сөйдөзөчү дальше. Бул удар болчу, көзгө көргөн. Кудай сактасын мындан, Негизи ыз учууга жакынсызбы же алыс элесизби? Негизи Мушташкан учурлар болгонбу жашоодо? мушташкан көйлө болот ооба. Көйлө болот. Өзү чек-чек карап коюп атпайсызбы? Этет болбой дегендей эле. Сиз эмес. Мен бир жолу Кыз Сайкалдын мушташына көрүп калган деп койсоң, Тамаша, Кудай сактасын, Негизи ыз учуудан алыс элесиз. Жок, негизи ыз учуудан алыс элем да, мен жилиме тийген адамдар болсо анан. Негизи мындай ызылдагандар көп эле го бизде. Ошол чөйрөдө деле асыла беришет, жаза беришет, анан өзүлөрүнүн эле личкасына жазып коймой болду, нормально болду депчи. Анан эми ошол деле жетпесе анда ушундай берем да адамга. Жакшы. Анан бир ирет ушул пранк учурунда жакшы бир мушташканыңызды көрдүк эле. Ошо мушташ албай калгам. Эми ыздым, сабайын деп атканда арман чыгып калган. Негизи Кыз Сайкал жогоруда маек учурунда жашоонун жыргалын татканыңызды, чыгармачылыктын кубанычын, жыргалын, азабын, кайгысын тартканыңызды байкадык да. Анан ошол нерседен улам сурайын дегеним, сизде көбүрөөк жыргал болду же азабы болуп атабы? Экөө бирдей да. Бирдей, Мен бир күндө мисалы үчүн бар ойлойт, Сайкал күлүп эле жүрөт. Бир күндө жарым күнүм кайгы менен өтсө, жарым күнүм күлкүдө, мындай аралаш да. Анан кээде ушундай эме болуп калам. Бул жашоо экен да, тиричилик ушундай өтө берет экен деп. Азыр концерттин алды ушунчалык нерв катуу кетип атат. Мындай турарың менен телефондон башталат уже нерв да. Анан азырынча ошол бир жум болуп калыптыр, бир жакшы деле күлө электим да, чындап азына келип кичине эс алып атам. Негизи ушул тырышчактык, өжөрүлүгүңүз балалыктан калыптандыбы же турмуш сизди бышырдыбы? Мен 5 эркектин арасында чоңойгон жалгыз эркек кызым да. Анан бул нерсеге мен мындай тырышчактык деле эмем жок болчу да. Анан турмуш эле өзү бышырып койду го деп ойлойм. Менде эркектер менен чоңойгондуктанбы намыс деген нерсе аябай катуу ойнойт да. Мисалы үчүн бир нерсени алгым келсе, ошону байкем ора айта албайм да, мону алып берчи мага деп, анткени намысым катуу ойнойт да. Эгерде алып келип өзү эле подарок кылып берсе, анда алам. Анан мону кылып бергилечи деп айта албайм такырча. Ошол намысым эле мени ушул нерсеге алып келди окшойт. Бир жагынан намыс болсо, бир жагынан кызыңыз деп айтып болушум керек, анткени кызыңызды көргөндө ушундай бир жакшы иштейин деген мотивация, алдыга умтулууга мотивация. Сөз түрдө ал айтпасак деле ал айтып турган нерсе. Бул бала деген бул 36 тамга жетпейт да, бул нерсени айтып түшүндүрүп бергенге. Жакшы. Алдыда концертте жаңылыктар көп болот экен. Образыңызды ким даярдап атат концертке? Негизи мен ушул башынан эле айтам, биздин ырчылардын эң чоң катачылыгы ушул көйнөктөрдү улам-улам алмаштыргандыгы да. Ооба, түшүнөм, бир блокко бир көйнөк жетет. Анан бир блокто 4 көйнөк же 3 көйнөк эмес, улам чыгып алмаштырып кийип ушинтип бир секундтун ичинде жетчи. Мен андай каршымын. Элди ойлойм, менин көйнөгүмдү эмес, ооба, көйнөк кооз болуш керек сөзсүз түрдө, бирок менин ырларымды угуш үчүн ошол жерге тигиле актерлорду көрүп, актер, актрисалар улам-улам алмаштырыш керек, анткени алардын образдары да. Анан бизге, элге ушул ырды тартуулашыбыз керек да. Мен 4 блок болот экен, 4 образым болот. Биздин күчтүү дизайнер Арзубек Ванама даярдап жатат. Эң сонун анан чет өлкөлүк конокторду көрө алабызбы?
Жок, ушул мен ушуга да таң калам да, негизичи өзүбүздүн шоу программада концертибизди коюп аткандан кийин баардыгын конок кылып чакырып алгандын, чет өлкөлүк ырчылар чакырып алгандан эмне кажети бар? Андан көрө чет өлкөлүк деле алып келип койгон жакшы го. Мен өзүмдүн ошол отчет концертимди, жеке концертимди берейин деп, өзүмдүн талантымды тартуулагым келип турат да, бирок башка бирөөнүкүн эмес да, келчи. Концертте мен менен дуэт ырдаган гана ырчы, мырза, айымдар эле ырдайт. Калган башка ырдагандар жок. Эң сонун сиз менен болгон маегибиз кызыктуу болду. Биз да кубанычтабыз. Жалпы биздин көрүүчүлөрдү сыйлап, көрөрмандар сыйлап келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге эркин микрофон, концерт алдында жан дүйнөңүздөгү бир каалоо тилектер. Жалпыңыздарга биринчиден айтат элем, мынакей ушундай Нооруз майрамы келди. Токчулук болсун, молчулук болсун, элибизде бир гана тынчтык болсун, эч качан жанагындай жаман оорулардан алыс болойлу. Сіздерге да чоң рахмат, ушундай эфириңиздерге чакырып, колдоп турганыңыздарга. Жана айтат, кетчү нерсе, буюрса 26 март күнү барыңыздарды спорт ордосунда күтөм. Ушунчалык жан дүйнөм менен берилип, ушулар бир инсанга жакса экен деген аракет менен иштеп жаткан учурум. Буюрса сіздер да келесиздер, көрөсүздөр дегендей. Ошол баарыңыздарды күтөбүз, баарыңыздарды жакшы көрөм. Болгон аракеттин баардыгы сиздер үчүн деп айтсам болот. Эң сонун, анан эфирдин жүрүшүндө концертке билет ойноттук. Жеңүүчүнү сиз аныктаңыз. Кайсыл эсте калган суроо болду бүгүн? Жана Реже чалды го, өзүң 10 жылдан кийин кандай элестетесиң? Ошол эжеге. Анан экинчи билетти баягы жүзүңүздөгү кал эсептеген кызга өтпөйлү. Жок, Айнур эже 2 кишилик чакыруу бар. Бир киши. Ошо эжегелер койгула. Айнагүл айым, сизди куттуктайбыз. Кайрадан бизге байланышка чыксаңыз болот. 2 кишилик чакыруу баракчасын кайсыл жактан жана качан алып кетсеңиз болот, айтып бересиз. Ал эми азыр болсо сизге терең ыраазычылык билдирип сахна төрүнө узаталы. Жагымдуу музыкалык чыгарма болсун сизден. Жалпы теле көрүүчүлөргө, бизди көрүп аткан ыр көрөрмандарына сиздин бир жакшы бир чыгармаңыз болсун. Албетте жогоруда Кыз Сайкалдын болушунча жан дүйнөсүндө баш бакканга, чыгармачылыгына баш бакканга аракет кылдык. Анда Кыз Сайкалдан сиздер үчүн дагы бир керемет чыгарма жаңырсын. Кабыл алыңыздар.